Бул Оматта, мүмкүн Нарын областына Омат келди, утту. Түндөгү баласы дагы бир келген убакта алып салып атты да. Бар эле билсе керек, сезсе керек. Биздин аттар жүрбөй койду. Ишенген картешибиз да турбай койду да. Оюнда күчтүү экен, жакшы даярданыштыр. Аватарды жаңы бала минеди, Өмүрбек минди ошо негедир тургуза алышпай койду. Биз пас берет деп күтсөң, өзү кетип калат. Өзү кетет деп күтсөң, пас берип коет да. Ушундай болуп калат да энди. Саламатсыздарбы, урматтуу Сокол медиа көрүүчүлөрү. Бүгүн биз Талас жергесинде мынакей Улак майданында отурабыз. Бүгүн биз атайын течактан бери ушул Талас районунун ынтымак командасынан интервью алалы деп келип калдык. Жанында болсо Нуржан Мелисбек уулу отурат. Саламатсызбы? Саламатсыздарбы? Маанайыңыздар кандай? Маанай жакшы. Оюн аяктап келип, азыр айылда келип, Нооруз майрамына карата маанайыбыз жакшырды. Буга чейин биз билгенден такыр утулбаган командалардын катарын толуктайсыздар да. Андан кийин бул утулуп калуу сиздерге кандай кандай сезим калтырды? Эми бул спортта утулуу менен утуу бир жүрөт да. Эми Намыс командасынан утулуп калдык. Буга чейин былтыр бир полуфиналда бир ойногонбуз. Анда утканбыз ири эсеп менен эле. Бул жылы Намыс командасынын биз ушундай эле оюн күткөнбүз Намыс командасынан. Эми жеңилип калабыз деген эмес, бирок ушундай күчтүү оюн күткөнбүз. Анткени аябай мээнет кылышты алар. Биз райондук шерине өтүп атканда алар сбор кылышып атты. Биздин райондук шеринелерден келип ат карашып, ат алышып атты. Эми чындыгында мээнет кылды. Бизге караганда көбүрөөк мээнет кылды, утушту. Эми ага биз аракет кылдык, болбоду. Түшүнүктүү. Анан буга чейин менин билгеним боюнча ынтымак командасынын эң бир фишкаларынын бири жекеме-жеке эмеспи? Андан кийин бул жолу жекеме-жекеден мындай алсызыраак болуп калган сыяктуусуздар да. Анан эмнеге бул жекеме-жекеден алсыз болуп калганыңыздардын себеби аттардын алмашып кетүүсүбү, аттардын даярдыгынын начарлыгыбы же болбосо балдардын алмашып кетүүсүбү деп сурайынчы. Бир чети сбордун кеч баштап калышы, бир чети аттар аватарды жаңы бала минеди, Өмүрбек минди ошо негедир тургуза алышпай койду. Эми айланып келип эле ошо Намыс командасында крас аргымагы аябай чындыгында аябай жакшы даярдыкта экен да. Багуусу да жакшы экен, даярдыгы да жакшы экен. Үстүндөгү баласы дагы бир келген убакта алып салып атты да. Эми тургуз турган жок. Үстүндөгү баласы Мирбек Муташев деген. Бир келгендер алып коюп атты да. Чындыгында биздин балдардын жекеме-жекечи балдардан үстөмдүгүрөөк кылды. Аттары да үстөмдүк болду да. Анан эми биздин аттардын ушу аватарга бир аз бала келишпей калды окшойт. Анан картеш аргымагы негедир ошол оюнда турбай койду да. Ага чейинки оюндарда деле алдырып аткан. Бирок ушул быйылкы турнирде биздин жекеме-жекелерден бир аз аксап калдык. Эми ошол ошибкалардын үстүндө Кудай буйрса 9 майга иштейбиз да. Мурун жекеме-жекеде сиздерде Нооруз Ратбек уулу аябай чыгып жүрдү да. Анан анын жоктугу сезилип калды окшойт бул оюнда. Кандай ойлойсуз? Албетте, анын жоктугу билинди. Эми аватарды чындыгында Нооруздай болуп эч ким чаба элек. Көптөрү да Нооруздай кылып минбейт дагы да, мине албайт да. Эми жаш балдар келип минишип атат. Эми мүмкүн бара үйрөнүп калабы билбейбиз эми, бирок азыркы күндө чындыгында Нооруздай кылып мине албай атат да. Түшүнүктүү. Ошол себептен бир аз айдын жекеме-жекелерден аксап калды. Кандай ойлойсуз? Достук командасы менен сиздер достукка аябай жакшы атаандашсыздар да. Атаандашсыздар эмес, эми аларды атаандаш катары жакшы билесиздер деп айтсам болот да. Көп оюндарда бирге атаандаштык кылып калдыңыздар. Анан командалар оюндан четтетилип кетишти Мурас менен Достук.
ушуга көз карашыңыз кандай? Биз достук командасы менен мен 10 жылдан ашык болду ынтымакта жүргөнүмө. 10 жылдын бир 7-8 жылы бир жыл эле чыкпай калды окшойт финалга достук. Бирок 8-9 жылын ушу достук менен өткөрдүк финалда. Эми достук менен ынтымактын оюну чындагында Кыргызстан ичи эмес, Орто Азияга кызыга турган оюн болчу да. Тарыхко дейм, менимче. Негизи тарыхта калчу оюндар өттү достук менен. Анан эми бул оюнда четтетилип кетиши эми негедир федерация тарабынан бул нерсе биз бул нерсени кабыл алган жокпуз дейт, бирок Көкбөрүнүн келечеги үчүн ушундай кадамга барышка муктаж болдук деп жатат Көкбөр федерацияны. Эми бул урушуп кетүү органдар жака, милиция тарап жака бир аз залакатын тийгизди окшойт. Камсылашып кетүү мындай нерсе болбосун деген бир тартиптин ушу Көкбөрүгө бир жакшы тартип киргизип, эл башка мамлекеттер, мисалы башка Орто Азия көргөндөр ушундай бир жаман терс таасирин тийгизбесин деп бир жакшы эреже киргизейин деген немеде ниетте бир кабыл алган окшойт да бул чечимди. Анан эми буга эгер Көкбөрүнүн келечеги үчүн ушундай нерсеге барса, албетте достук командасы деле макул го дейм бул нерсегечи. Бирок ошол эле эми чыр жатакты эмнеден чыкты, эмнеден улам болду, биз аны билбейбиз. Укпай калдык. Бирок чындыгында эми достук командасы жогорку лиганын финалга чыгышына, жогорку лиганын ойношуна, жалпы эле Көкбөрү күйөрмандарынын бул эң бир кыялдары да достук командасы. Ошондуктан ойносо деле тилейдик биз дагы, бирок Көкбөрүнүн бир терс таасирин тийгизип калбасын деген үчүн четтетик деди. Алга эми алар деле кошулса керек. Бир чет ал жагында түшүнсө болот. Ал жагында түшүнсө болот. Айтып калгандай, сиз атаандаш катары ынтымак командасы достукту билет да. Анан эгерде баягы көпчүлүк элдер дагы күттү окшойт, достук командасы менен намыс командасы финалда ойносо болмок депчи. Ошондой кеп сөздөр да кетип атты да. Анан кандай ойлойсуз, эгерде достук менен намыс ойноп кала турган болсо, оюн кандай өтмөк? Оюндарын күтүп атканбыз эми. Бул убакка чейин бир достук менен намыс ойноп, булютка чейин барышкан да. Бирок акыры аягы достук жеңип кеткен. Эми буда достуктагы аябай күчтүү балдардын баарын курамына кошкон. Намыс дагы адан кем калбай курамды жакшы аябай толукташты да. Эми бул жерде бир элдин купулуна толгон жеке эле ушул баардык Көкбөрү күйөрмандарынын баардык бир кубанычына бөлөй турган бир оюн болмок деп ойлойбуз. Эми билбейбиз, эми бирөөсү жеңмек да, бирок оюн аябай курч өтмөк. Ынтымак командасы намыс командасына атайын эле утулуп берди деген да кеп сөз кетип атат да. Бул жака ушул сөзгө көз карашыңыз кандай? Чындыгы барбы? Негизи андай болбойт го Көкбөрүдө. Анткени ушунчалык бир чоң каражатты, бир чоң финансы, акчаны талап кылган оюн бул Көкбөрү. Биз дагы аябай даярдандык. Биз дагы ушунчалык биздин жетекчилер ушунчалык бир акчаларын коротушуп, аттарды алышып, чыгым болушту да. Анан эми бул жерде биз чындыгында болгон аракетибиз менен ойнодук. Бирок намыс командасы өздөрү иштеп чыккан тактиканы ар бир баласы так аткарышты. Биздин тактиканы вообще колдонуп атпай койду да, мүмкүнчүлүк бербей коюшту биздин тактикага. Коргоочулар күчтүү болуп кетти го деп ойлойм, Коргоочулары да, жолотпой. коргоочулары ошон коргоочулары ийип жүргөн аттарын дагы так кылышты да, аттарын дагы мындай аябай туура башкарышты да. Бизде ошол коргоочулардын айынан эле улактарды сала албай, аларга улак салгызып койгонубуздун бирден бир көп себепкери ошол коргоочулары жакшы кызмат аткарышты. Ошол үстөмдүк кылды бизден. Эми 9-майда көрөбүз эми. Мынакей азыр менин жанымда ынтымак командасынын эң мыкты оюнчуларынын катарын толуктап келген Норуз Ратбек уулу отурат. Тилекке каршы мынакей бул Норуз турниринде сиз катышпай калдыңыз, жок болуп калдыңыз. Ага чейин биз угуп калдык, сиздин колуңуз сынып, ошол үчүн кача албай калды депчи.
Анан кандайсыз, ден соолугуңуз жакшыбы? Жакшы, Кудайга шүгүр. Саламатсыңарбы? Саламатсызбы. Талас жер кезине кош келипсиңер. Быйыл Норус турнирине бизде жыл сайын Талас областында 4 район шерин өтөт. 4 команда чоңдор, 4 команда жаштар. Общий 8 команда. Эми баары Алланын буйругу экен. Эми 3-чү оюндагы, 2-чи оюнда Кара Бурадан Айтматов району өтүп атканда жаракат алып калдым, колумду сындырып. Ошол себептен эле катыша албай калдык оюнга. 9-майга катышасызбы? Эми 9-майга азыр 100% деп айткандан алыспын, бирок азыр ошо айыл жергесинде талпа кулактарга аралашып атам жай-жай. 100% толук аякты деп айта албайм, бирок Кудайга шүгүр. Көпчүлүгү күттү эле да жекени негизде башка командаларга алдырбай берген бул Норуз Ратбек уулу деп билчү да. Анан кийин бул оюнда катышпай калганыңыз ушу ынтымак командасынын жеңилип калуусуна да бирден бир себеп болдубу деп атышат да. Эми бул жакшы суроо болду негизи. Эми ынтымак командасынын жеңилген себеби бир гана менен эмес чыгар. Балким мен бардыгымда жеңилип калмакпыз. Аны Кудай билет. Эми Нарын областынын намыс командасы башында эле байкаганбыз. Аябай даярдыгы жакшы болчу. Бул Оматта, мүмкүн Нарын областына Омат келди, утты. Ким көбүрөөк мээнет кылат. Аллах Таала деле ошону карап насип кылса керек. Анан сиз экран аркылуу көрүп отурдуңуз да же барып көрүп келдиңизби? Жок, өзүм барып балдардын жанында болуп, Чолпон-Атада болдуңуз. Чолпон-Атада үйдө жата албадым. Кандай сезим болот экен, мисалы сиз ар дайым ушундай чоң оюндордо ойноп жүрсөңүз, мунусунда сырттан карап туруп калуу бул кандай экен? Эми мен чынында улакка аябай кызыгуум күч. Үйгө жата албадым, барып балдардын жанында болуп оюн учурунда. Эми арасы элдердин арасына отуруп көрө албадым, чыдабайт экен. Нарзы балдар жакка барып, суранып ошол жака өтүп, ошол көрүп Чыгып кеткиңиз келип аттыбы, аргымаңызды минип алып эле? Эми албетте чыккым келет, эми жаракат деген жаракат да. Эң башкысы ден соолукту жакшылап атган оюндар алды. Анан жекеме-жекеде мында Мирбек Муташев намыс командасынан аябай жакшы бир даярдык менен чыгыптыр. Сырттан көргөн адамга кандай баа берет элеңиз сырттан көрүп? Мирбек Муташев менен Крас быйыл болуп көрбөгөндөй оюн көрөбүз. Негизи Мирбектин даярдыгы буга чейин баары эле билсе керек, мен эксперт эмесмин. Мирбек буга чейин сал мындай вес набирать этип алып толуп жүрчү да, могу Норус турниринде өзүн аябай жакшы дайындап келиптир. Ошондой эле Красты да аябай жакшы дайындаптыр. Мирбектин дайындыгын мен ошо машыгуудан эле байкагам да. Аябай жакшы дайындап келген. Эми Мирбек инибизге да ден соолук каалайбыз. Ал да жаракат алып калды. Нарын областына алтын упайын салып, туура салган моментте жаракат алып калды. Ден соолук каалайбыз. Аны сиз сырттан карап турдуңуз да, ошол оюндучу ошол учурда кандай ойлойсуз, мисалы коргоочулар, сиздердин коргоочуларыңыздар кичине алсыздык кылып койдубу же аттардын бир жүгүрүүсү алсыз болдубу, эмнеден улам? Эми сырттагылардан азыр эми тигин күнөөлөш, муну күнөөлөш деп айта албайм, бирок мындай карап турганда баары эле билсе керек, сезсе керек. Биздин аттар жүрбөй койду. Ишенген кортежибиз да турбай койду да, ортогочу. Мүмкүн табуу жакшы эмеспи? Же кандайдыр бир себептер тем болуп калдыбы? Аватарда болсо 100% иштете албай койду да. Менен башка эч ким ойното албайт деп айтпайм, бирок эми бир ат менен бир бала келиши өтө кыйын да. Келип калса жакшы оюн көргөзөт да. Бул оюнда бирде болсо бирде болбой калат. Даярдыктарыбыз деле жакшы болчу, аттарыбыз деле жакшы болчу. Эмнегедир финал күнү аттарыбыз сурбай койду. Үстүндөгү балдар, жекеме-жекеге чыккан балдар мурунку эле оюнчулар да, жаңы келгендер эмес да. Эмнегедир ушул оюнда, ушул турнирде биздин аттарыбыз, жекеме-жеке аттарыбыз
иш көрсөтө албай калды да. Ошонун себебинен туруп койду окшойт деп ойлойм. Эл оозунда дагы мынтип айтылып жүрөт да, ынтымак командасы атайын эле намус командасына утулуп берди депчи, ошого көз карашыңыз кандай? Эмди 1 ай сбор өтүп, даярданып, ушунча мээнет кылып барып утуруп берип койду деген нерсе кошулбойм. 1 ай анда берип кое турган болсок, сбордо жүрбөй эле 1 ай даярданбай эле барып эле берип койбойт белек. Оюнда күчтүү экен, жакшы даярданыштыр. Утуштуу. Акыйкат болду. Ооба. Утулдук. Моюнга алыш керек деп утулганында. Намус командасындагы эң күчтүү мындай атаандашыңыздар ким болду? Азыр Мирбек Муташев деген бала жакшы тартып атат азыр. Мыкты экен. Бир момент келди алып атат да. Ошол бала күчкөн Дастан Ушламов бар. Мунукла Асхат Аскаров бар. Сейитбек Анарбек уулу бар. Баары эле мыкты. Андай Бышкан оюн финалдарына жөн бала чыкпайт. Баары эле күчтүү деп эсептейбиз. Достук менен Мурат четтетилип калбадыбы? Ал боюнча эмне дей аласыз? Оюнда бир аз кызыгуу оюн болгондуктан андай случай болот. Бала менен бала бири-бирин түшүнбөй кетет, бири-биринин сөзүн көтөрө албай кетет. Ошол моментте ушундай учурлар болот да. Бул өзү көбүрөөк кызыгуу оюн эмеспи? Ал билбейм. Бизге негизи достук менен Мурастын кеткени биз ынтымак командасы үчүн мындай аябай жаман эле болду. Канча жылдан бери ынтымак менен достук финалда ойноп, эл оозунда эл классикада айтылып калганда, достук командасы кетип калганга лично мен аябай ичим ачышты да. Ичиңиз ачышты. А кандай ойлойсуз, эгерде баягы элдерде айтып калды го, достук менен намус ойносо болмок деген сыяктуу пикирлер кетти да. Эгер ал экөө ойной турган учурда кандай оюн болмок деп ойлойсуз? Аны көрбөгөндөн кийин айта албайбыз да. Может достугу болмок, может намусу болмок. Оюн да бул. Кимге бак болуп кетсе, ошол команда утат да. Кимдин мындай команда ынтымактуу чапса, биригип, ошол команда утат да эмне. Оюн болбогондон кийин эми аны айта албайбыз да. Жалпысынан эки команда тең күчтүү. Бирок аябай сонун оюн болмок, жакшы оюн болмок. Экөө тең күчтүү команда. Эки команда тең мыкты балдар бар. Оюн учурунда, оюн талаасында эң мындай эмоционалдуу учур кайсы учур болду? Эмоционалдуу учур 3-3 кылып теңеп кеткен болду да. Акыркы минуталарда алган, ошондой 3-3 кылып теңеген эмоционал болот ошондой. Бирок ал эмоциясы көп козбой калды да. Золотой голдон бутылып отуруп калдык. 2 мүнөттүн аралыгында салып кетишти. Ошондой эле болуп калды. Эми көкбөрү оюнунда негизи жеке оюнду жүргүзөт да. Жекеден алып турсаң, пас алган балдар дагы, зайышта кылган аттар дагы чарчабайт да. Эми улак алып качып жүргөн адамды кууп жүрсөң, атың чарчайт да бат. Улак алып качып жүрсөң, анда тигилер атаандаштардын аты чарчайт да. Бизге ошондой болуп окшойт бул турнир. Кечке улакты тигилер алды. Биз куудук, аттарды ошол себептен дагы аябай чарчап калгандай болуп калды. Анан бул жолкусунда байкаганыңыздай, стадиондун бардыгы намыс деп баягы Мирбек Муташевди кайман атынан айтып Путин деп кыйкырып аткандарын көрдүк да. Анан кийин өтө эле балким сиздердин утулуп калышыңыздарга күйөрмандын ошол жерде аз болуп калганы дагы балким себеп болуп. Балким ошондон. Балким намус командасы Высший лиганын тарыхында биринчи жолу финалга чыгып, биринчи жолу биринчи орун болуп атат да. Может ошолго Высший лигага финалга чыкканына байланыштуу нарын эли полностью көчүп келди да. Баары келишти. Жакшы күйөрмандык кылышты. Балдары да может ошол күйөрмандык кылганына жараша мындай жакшы ойношту деп ойлойм да. Эми күйөрманда аябай дух берет адамгачы. Ошо трибунанын мисалы үчүн 80% нарынга балетет, намыс деген үчүн балдары да ошондой ойноду деп ойлойм да. Дух берген. Дух берет да, эми элдин сүрөөнү, элдин күйөрмандын колдогону аябай эле дух берет да адамга. Ооба.
Анан оюн бүткөндөн кийинчи күйөрмандардан кандай пикирлер келип жатты сиздерге? Талас элинен күйөрмандарыңыздан, 7-2-дан күйөрмандарыңыз бар да. Ар кандай адамдар бар да. Бирөө жакшы жазат, бирөө жаман жазат. Бирок көбүнчөсү бул оюнда, спортто утканды билгенде утулганда билиш керек, ийгиле башты көтөрүлө деген эле пикирлер болот. Жакшы. Намыс командасынын бир эң сиз байкаган эң бир кандай десем, бир фишкасы дейинби же болбосо тактикасы дейинби, кайсы болду? Жекеме-жеке да. Жекеме-жекеден алды, оюндары жүрдү да. Жекеме-жекеде аты дагы анын оюнчусунан Жекеме-жекедеги аты дагы мыкты болуп атпайбы. Бирден тозуп атат, аттары жакшы экен, защита аттары бирден тозуп атат. Тиги жекеме-жекеден алып чыккан аты дагы Казанга барып атат да, жакшы экен. Биз пас берет деп күтсөң, өзү кетип калат. Өзү кетет деп күтсөң, пас берип коет да. Ушундай болуп калат да энди. Мындай алдап ойногон, Алдап ойноп атты. Эми жекеме-жекеден алсаң, оюнда ушундай кыласың да. Пас бермеш болуп өзүң кетип каласың. Өзүң кетмеш болуп пас берип коесуң. Ушундай да оюн жүргүзөсүң да энди. Анан эми алардын оюну жүрдү. Коргоочулары да мыкты болду окшойт. Коргоочулар да мыкты болду. Эми улак алып аткан, улак басып жүргөн команданын бир адам тоспойт да эми. Биздикилер жабышып, тосуш менен алек болот, а тигилер болот тосмой менен алек болот да. Ошол себептен намыс командасы мындай оюну жүрүп кетти да. Жекеме-жекеден алды, оюнду жүргүзүштү. Баягы жекеме-жеке деп калбадыкпы? Анан Норуз Ратбек уулу, буга чейин жекеме-жеке боюнча бул ынтымактын алдыңкы оюнчулардын бири эмес беле? Норуз Ратбек уулунун жоктугу байкалдыбы бул оюнда? Бир ат менен бир бала келишет да. Ошондо оюн жүрөт да, оюндачы. Бир ат менен качан ат менен бала келгенде, бири-бирин түшүнгөндө оюн жүрөт да. Ошондой эле Аватарга Норуз Ратбек уулу бири-бирин келип калган да. Төп келчү. Ондай Норуз Ратбек уулу Аватарды мингенде кандайдыр бир бет маңдай барып калат, улакка туруп калат. А башкабыз мингенде андай болбой жатат да. Норсбекке колунан травма жаракатына байланыштуу оюнга чыкпай калды. Аватардын үстүнө мине турган бала жок болуп калды да бизде. 9 майга даярданып жатасыздар. Буюрса, жакында баштайбыз. Жеңесиздер буюрса. Иншалла. Аракет кылабыз. Анан ынтымак командасынан деле бул талас ичинен курама куралат эмеспи? Анан кандай критерийлер менен алат экен командага балдарды, жигиттерди, мынакей жаш балдардан алып турсуздар. Сиз дагы сизден да кичүү балдар бар экен, Кандай критерийлер менен? Райондук оюндарда жакшы оюн көрсөтүштү да бул жаш балдар. Ошол себептен командага ынтымакка келишти. Мен деле ушундай болуп келгем да ынтымакка. Азыр эми Кудайга шүгүр. Жогорку лигада ойноп атабыз, жакшы эле буюрса. Ал балдар дагы убакыт өтө келе бир жылбы, бир эки оюнбу оюн көрсөтө албай, бир эмеге түшө албай жүрүшү мүмкүн. Бирок биз ишенебиз, ал балдар буюрса ынтымактын келечектери да.